омурткада бар го, ошонун ичиндеги жүлүн арам маңыз деп коет. Ошо жүлүн макру тахрими дейт, макру жеген. Арам эмес. Бирок жеген жакшы эмес. Уй, гой, эчки, жылкы, төө жей турган мына жандык жаныбарлардан эң биринчиси аккан каны арам. Шыр аккан кан деп коет. Дам масфух дейт. Бисмилля Аллах акбар дегендеги ысык кан чыгат го. Ошол кан арам. Кийин аны асып алгандан кийин кабыргада анча кан калат го. Алар боло берет, алар адал. Шыр аккан кан. Ошону мурда быжыга кошот эле. Билесиздер. Кудайга шүгүр азыр көп түшүнүк келип, алхамдулилля жебей калды. Бул бир. Экинчи өтү. Андан кийин табарсыгы, жумурткасы, эркектин ургачынын уяттуу мүчөлөрү, бези, ушулар арам болот. Макулбу? Ал эми азыркы чучук болсо талаштуу маселе, жебей койгон жакшыраак. Макру деп айткандар бар да, макру тахрими. Та. Сиз айта бериңиз. Айтыңыз. Мен дәват боюнча айтайын. Дәват боюнча билген бойдан 200 алабыз дегенде болуп калды. Төл алабыз дегенде эле дәватка деп. Дәватка мен 40 күнгө чыгып келдим мартта. Машалла. Чыгып келгенде шерифтермен азыр уруп ашты. Мен ушуну айта турган себеп мынандай да. Себеп бир илимдүүрөөк немелерди кошуш керек экен да адам. Туура. Bizde mınanda ele varıp kettik. Ana 40 gün üzgün alında kuyup ketkendey olup kaldı. Oşaya Arapça degen maniniler tutanlar. İlimdirek adamlardı koşup. Öte tuura manilүү айттыңыз. Өзү шейхтердин талабы да ушундай, ар бир жамаатта бир алым, бир кары болсо дейт. Ошол илимдин, Кур'андын негизинде жамаат өтсө дейт. Бирок ошого келетат. Азыр акырын Кудай кааласа келетат. Анан сиздер иншаалла эч чөкпөңүздөр. Туура максаттагы пайдалана турган ушунча көп алышыбыз керек эле деп албай калдыңар. Атак Алланын жолундагы уйку ибадат. Алла Тааланын жолундагы чаң менен дозоктун оту бирикпейт. Сүйлөбөй эле барып эле курсак тойгоз уктап келгениңер дагы мынал жерде сааттан кечке жаткандан жакшыраак. Bunun manisi bar ukta vermekle. Ana bunun manisi bar uktasa ibadat eken dep saartan geçke ukta bir günde 3 jol uktap. İnşallah Kuda kalasa keyingisinde daha inşallah eski alışatmayakta kudamalar. Memnun Ova. Жең чыккандан кийин жок кайра уланып кетпейсиз. Кайра башынан. Жок, толук тарата аласыз. Толук. Банкка сактаган акчага берген процент акча сүткорлук болобу? Эгерде процентке берсеңиз сүткорлук болот. Бирок банкка жөн эле сактап койдуңуз дагы, ошондо дагы банк үстүнө кээде түшүп эме кыла берет да. Кошуп кое берет да. Ошону этияттык үчүн садака кылып бериңиз. Мен мисалы 100 000 сомум бар эле, эми уурдап кетпесин же бир тияк бияк болуп кетпесин деп банкка жөн эле сактаганга коюп койдум да. Макулбу? Анан эле бир 6 айдан кийин бир 2-3 000 сом кошуп койдум. Буну эмне кылсам дейт. Буну садака кылып бериңиз. Сиз өзүн эле сактаганга койдуңуз эле. Атак мында бирок процентке койсоңуз болбойт. Албетте эгерде сиз келишим менен ислам принцип каржылоо келишими менен, макулбу? Музараба түрүндө кое турган болсо, анда адал. Бұл жерде дағы сұралар бар. Сафар маселесі бойынша 97 километр, 120 километр деп. Мындай кылыңыз да тақсырлар. Акыркы алымдар кеңешинин чечими боюнча 120. Бул алымдар, Акыркы алымдар кеңешинин чечими боюнча 120. Макулбу? Ошо 120га эле амал кылып тургула. Эгерде кийин дагы өзгөрүлө турган болсо, кийин айтат. Так.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга üçüncü жолу кайсыл аяттар түшкөн, билбейм мен. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң биринчи Иqra сүрөсү түшкөн. Иqra сүрөсү ндөгү 5 аят болуп эсептелинет. Агар мында бир сүрө катары Фатиха сүрөсү түшкөн. Сүрө катары. Иqra сүрөсү түшкөндөн кийин 3 жылга чейин Фитратул Вахи деп коет, вахи токтоп турган. Андан кийин сура Муддассир түшкөн. Муддассир сүрөсү уланып кеткен. Атак толук сүрө катары Фатиха сүрөсү.